буйруса мэр куруп калса мэрге жана парковочный станка дейсизби же балдарга баягы детский площадка дейсизби элдин керегине жарайт. Чогулган эл Баткендин Кадамжай районуна караштуу Алыш айылынын тургундары. Мындагылар мамлекетке тийишелүү болгон социалдык объекттин жерлерин элге кайтарып алууну көздөйт. Айтымдарында бул жайга бала бакча салынышы керек эле. Бирок ага мыйзамсыз жол менен жеке менчикке алып алган жаран тоскоолдук жаратууда. Эми бул жер 2000-жылдары мына коңшу айылдан жеке ишкер келип ушул жерге ушул пилораманы салып элге жардам иш берейин, ушул терек эмелерди такталар тилдиргенге дегенде айыл башыбыз мурдагы баш болуп элди чогултуп бир 50-60 адам катышып ошол жерде айтылган убактылуунча салып иштетет, кийин ишкана жабылгандан кийин жер кайра айылдын менчигине өтөт балансына деп. Ан бардыгыбыз макулдуп бергенбиз. Ал мына сиздер өзүңдөр көрүп турган пилораманы салып бир 7-8 жыл иштетти. 2010-жылдардан бери бул жерде пилорама токтоп, азыр пилорама көбөйүп калбадыбы жаңы көчмө пилорамалар. Бул ошол бойдон баягы жерди өзүнө менчиктештирип алыптыр ал. Баарыга барсаң эле колдо документи бар экен, кызыл документ кылып алыптыр, документтештирип алыптыр, эч ким колуңардан эч нерсе келбейт деген эле эме менен жооп айтып жатышкан да. Любой кайсыл жерге барсаң да документи бар деген сөз болот экен да. Ошого азыркы келген бийликтен ошо Сыймык Жапкеев дейбизби же Камчыбек Кыдыршаев дейбизби же Садыр Нуркожоевич дейбизби, ишса бизге азыркы бийликтен чоң үмүтүбүз бар. Ушул ушуга окшогон мыйзамсыз ээлеп алган жерлерди кайтаруу боюнча ушу элдин чечилбеген анча-мынча көйгөйлөрүнү чечип беришсе өтө чоң жардам болот эле да биздин аймаккачы. Бул акча жагынан эмес, башка жагынан эмес, просто бизди көзөмөлдөп берсе эле болду. Ошо мыйзамдуу, мыйзамсыз деп так. Алышта бала бакчага болгон муктаждык жогору. Учурда мектептин бир бөлүгү бала бакчага даярдалган. Ал 90 гана орунду. Айылда дагы 500 бала мектепке чейинки билимди алышы керек. Мына жаштар аз турат. 500гө жакын Алыш айылында балдар садикке муктаж экен. Эми ойлоп көрүңүз, бүгүн эртең ушуну чечип албасак, 5-6 жылдан кийин вообще эле бир жер калбайт, садиктер болбой калышы мүмкүн. Ушунун так маалыматты эми өкмөт кайсыл мурдакы бийлик ошого кол коюп өткөрү берген, ошону такташ керек. Жашоочулар жер маселеси чечилсе, бала бакчаны ашар жолу менен бүтүрүүнү пландап жатышат. Деген менен социалдык объект салабыз деген жер Сулайман Насиров аттуу жарандын менчиги. Кызмат абалынан пайдаланып, өзүнө документтештирип алган деп айыпталып жаткан Насировго кайрылганыбызда мындайча жооп болду. Эми ошол малда мына толук кандуу эле токтом чыккан, элдин суроолор, элдин муктаждыгын аткаруу үчүн ошол жерге пилорама ачып бер, эл суранган үчүн мен ачканмын. Мен сатып алды баягындай деген эч кандай мен жок. Токтомум бар, госактым бар, катталган, налоговыйдан катталган бар жок, тиешелүү документтер бар. 94 экен же 96 экен, эми точно айта албайм да, бирок бар. Бардыгын да оригинал копия десең, копиям чыгарып берейин. Ошол кезде кандай болгон негизи? Убактылуу арендага деп берилген? Жок, ондо аренда мага ошондой эл суранып, саңа мен ошол убакытты жанагы немелерден беребиз дешкен. Бул жерге швейный фабрика аш деген, ошо аялдарга дагы бая тех деген, мен бардыгыма ончо акчам жок, мен кыла алган. Мен мага ушу пилорамга жер бергиле, мен кылып берем деген болду. Жасадыңызбы ошону? Жасадым да. Тура. Yok, Kıtay nemesi çıkıca işlettirdi. 5-6 yıl işledi. Kaçıncı yıl kurduğunuz siz? 94 bolsa gerek. Unutup kalmayayım. Toşne var go. Hazır barsalar uyda bar dokumentler көрсөтөм силерге. Жергиликтүүлөр бул маселени чечүү үчүн тиешелүү кызматтарга кат жолдоп жатышат. Алар мыйзам жолунда талаш жараткан маселени чечип беришин суранышат. Кошумча маалымат катары айта кетсек, Масалиев айыл өкмөтүнүн Алыш айылында 700 кожолук бар. Калкынын саны 3000ге жакын. Асель Сыдыкова, Мусуманкул Шакиров, регион Баткен облусу.